Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatu Nasihat radyosunun oğucular, jana telekörücüler. Sizlerin nazarınızda Kayradan Nemen Şarapov Bahtiyarcan, İslam jana biz berüzdü tüz efirdegi İslam jana biz berüzdü başladık. Andıktan bir saat boyu bizden alыстабастан biz menen birge bolуңуздар. Eң algaç bardığızda çok şeyden yaratkan, kıçıragan küç bergen, akıl es bergen, öňü tüs bergen, uşunçalık sululuk bergen, jana kıçıragan küç bergen Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Oşondayla Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemga yüregüzdün eň ele töründen çıkan salavatlar jana salamlar bolsun. Makto jana salavattan keyin Allah Taala siz bizim uşul wagtga çeyin kılgan kıraatыбызды, okugan namazыбызды, tutkan orozabızды, bergen sadakabızды, degele ar bir kılgan ibadatыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эң биринчи эле Кур'ан түшүргөндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өкүм бергенде «Иqra» окугун деп өкүм берген. Башка bir аятта «Fa'lam» sen bilgin ennehu la ilahe illallah bir Allah'dan başka sığınууга татыктуу zat жок деп өкүм берген урматтаган. Мына ошондон ова бүгүн 14 сентябрь болгондуктан урматтаган жалпы илим алуучулар, илим талап кылуучулар дегеле эң алгач мектептин босогосун аттаган окуучулардын бардыгына куттуктоо менен биргеликте бүгүн биз ушул илим алуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Ооба, урматтуу тууган, адаттагыдай эле эгерде сизди кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, анда бизге машалла түз эфир WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Ошол номерге сиз жазсаңыз болот. 0705 96 94 41 номерине жөнөтсөңүз, албетте биз билген болсок ага жооп беребиз. Билбесек Кудайга шүгүр устаздарыбыз, тирүү алымдарыбыз бар. Алардан сурап сиздерге жеткирип айтып бергенге даярбыз. Урматтуу мен мусулман туугандарым, адаттагыдай эле талак маселеси туурасында сурабаганыңыз жакшыраак, анткени ал түз эфирден дегеле телефондон чечилбейт. Ошол эле учурда төшөк маселеси боюнча ал жеке кызыкчылыгыңыз болгондуктан аны өзүнчө сураганыңыз жакшыраак болот. Эми урматтуу тууган, биз илим туурасында албетте бүгүн машалла балдарыбыз, кыздарыбыз, дегеле инилерибиз, карындаштарыбыз жашы жетиге толуп, эң алгач илимдин босогосун аттап мектепке барган, дегеле 10-11 класста бүтүп алып туруп, чоң окуучуларга тапшырган инилерибиздин бардыгына биз урматтуу тууган аларды илим алуу күндөрү менен куттуктоо менен биргеликте аларга ошол дагы илим алууга умтулуп, илимге тойбогонго аракет кылуулары үчүн биз Аллах Тааланын Кур'ан-ы Каримдагы сөзү менен баштоону туура таптык. Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде эң биринчи эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өкүм бергенде «Иqra» окугун деп өкүм берген. Ооба, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: «Ва ма ана биқарин» мен окуганды билбеймин. Чынында эле окуганды билбейт эле урматтан. Кайра «Иqra» 3 жолу «Иqra» окугун деп өкүм берген. Ошонтон оку жана оку деген урматтаган бул Аллах Тааланын жер бетине түшүргөн. Дегеле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эң биринчи Куранды түшүргөн мына ошол оку менен Алак сүрөсү менен башталган урматтуу тууган. İlim alууга Аллах Субхана Таала өзү өкүм берет. Фa'лам сен билгин аннаху ла илаха илlallah бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигин билгин. Албетте урматтууган ар бирөөбүздү көргөнгө көз берген, сүйлөгөнгө сөз берген, укканга кулак берген, кармаганга кол, кыскасы ден соолугубуздун бардыгын берип өз ордунда койгонго мүмкүнчүлүк берген бул Аллах Тааланын кудурети, Аллах Тааланын бизге берген ниаматы. Ушуну ар бирөөбүз билишибиз керек урматтууган. Албетте Аллах Субхана Таала ал эмес. Кур'ан-ы Каримде Зумар сүрөсүндө Аллах Субхана Таала айтат: «Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». Кул, пайгамбарыбызга Алла Таала өкүм берип атат. Кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Билген адамдар менен билбеген адамдар экөө барабар боло алат деп ойлойсуңбу? Тең боло алат деп ойлойсуңбу? Демек эч качан тең боло албайт. Илимдүүлөр ала даражалары канча бийик турат, ал эми илимсиздер канча төмөн даражада турат, ал белгисиз урматтуу тууган. Мына ошондуктан Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде илимдүүлөрдү Мужадала сүрөсүнүн 11-аятында айтат:
Estağfirullah. Yerfa'illahüllezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat. Allah subhanahu taala sizlerden arаңардан iman keltirgenler, qaysi iman keltirgen? İlim bergen, iman keltirip ilim algandardı bir kança darajalarga көтөргөн. Allah subhanahu taala alarga özü daraja bergen deyt hurmatly. Muna şonduktan qaysı ilimdi bolsa dagı her bir adam alıp umtulgandyğı zarıl bolat. Sebebi albatta Kur'an menen hadis ilimini ala turgan bolsa hurmatly, bular turasında Allah taala Fatır suresinin 28-ci ayatında aytgan: "İnnemâ yahşallaha min ibadihil ulema." Allah Taala'dan en korkuçular bular. Muna uşul ilimdi ülür, alimler, ulamalar, Kur'an, hadis, fiqh ilmini algandar. Muna uşular Allah Taala'dan en bir korkuçular uşulары deyt. Эми урматтуу мурунда айтып келген biz azıda айтабыз эскертүү катарында. Азыр мына мен илимдүүмүн, ученыймын, профессормун, наукмун, академикмин дегендердин бардыгыны илимини топтой турган болсоңуз, пайгамбардын досторунан болгон бир эле сахабага илими жетпейт. Пайгамбар сахабалардын бирөөсүнүн дагы илимиге жетпейт. Эми сахабалардын бардыгыны илимине топтой турган болсоңуз, урматтуу, бардыгын илиме топтоду бир пайгамбарга илимдери жетпейт. Эми ааламга 124 миңден ашуун пайгамбар келген болсо, ошолордун бүт бардыгын илимине топтосоңуз, бир пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга илимдери жетпейт. Эми Аллах субханаху таала ушул пайгамбарыбызга Таха сүрөсүнүн 114-чы аятында өкүм берип айтат: "Ва кур рабби зидни илман." Ey Muhammed, maga ilim ber, ilim koşup ber dep, menden ilim sura dep Allah Taala пайгамбарыбызга ушундай деп өкүм берген урматтуу туган. Андыктан илиминин босогосун аттаган, дегеле илимге умтулган адамдарыбыз ар бирөөбүз бул нерсеге тойбой, кайра дагы умтулуп, мына ушу сентябрдан окуу башталды. Башынан биз фундаментибизди бекем коюп, башыдан умтулуп, башыдан кызыгуу менен аракеттене турган болсок, албетте көздөгөн максатыңызга толук жетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Al эми Muaviya разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таала кайсы бир пендесине кайсы бир инсанга жакшылык каалаган болсо, ал адамга динден түшүнүк берип коет деди. Динден түшүнүк берет. Ушул хадистин тафсиринде шархында Имам Газали рахматуллаху алейхи айтат: динге болгон түшүнүктүн эң төмөнкү даражасы бул дүйнөгө караганда ахирет жакшыраак экендигини билишлик, бул динге болгон түшүнүктүн эң төмөнкү даражасы дейт. Кансе дагы урматтуу туган Ибн Масуд разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бул дүйнөдө эки нерсеге гана көрө албастык кылса болот. Эки нерсеге гана көрө албастык кылганга болот урматтуу. Бирөөсү кайсы бир адамга Алла Таала байлык берген, чынын эле ушунчалык бай, жетишерлүү, ашып ташып жатат. И ошол нерсени ал баймын деп башыны көтөрбөстөн, баймын деп текеберлик болбостон, баймын деп калгандарды басынтпастан, ошол байлыгыны түнү күнү Алланын жолуга жумшайт, кедейлерге берет, жетимдерге берет, жесирлерге берет, жол оңдойт, суу чыгарат, дегеле элдин пайдасына, адамдардын пайдасына иштетет. Мына ушул адамга суктан болот, мына ушул адамга көрө албастык кылса болот. Көрө албастык кылганда буга жок болуп кетсин, өлүп калсын, же болбосом кедей болуп калсын, банкрот болуп калсын деп эмес. Балким мен дагы ушундай бай болуп, ушинтип элге жардам берейин, суу чыгарайын, жол салайын, көпүрө оңдоюн, дегеле жетимге, жесирге, мечит, медресеге, өзүмдүн мамлекетиме, бардык дин иштерине, кыскасы мына пайдалуу, жалпы инсаниятка пайда бере турган нерсеге мен дагы иштетишим керек деп көрө албастык кылып, түнү күнү умтулуп иштесеңиз болот урматтуу туган. Экинчиси, Аллах субханаху таала ушундай бир адамга danışmanlık bergen. Fahuwa yaqzi biha ve yuallimuha. Al oşol danışmanlık menen adamdardın muhtaçlığını çeçet, jana adamlarga danışmanlıkты ilimdi үйrötöt. Muna oşol adamga suktanyp, muna oşol adamga көрө албастык кылсаңыз болот урматтуу туган. Мен дагы ушундай илимди болуп, адамдарга сабак берейин, мен дагы ушундай илимди болуп, адамдардын muhtaçlığını, билбей жаткан нерсени үйрөтүп, muhtaçlıklardan чыгарып берейин деп, мына ушундай умтулсаңыз болот. Dünyada uşul ekil adam. Kalgan narseler suqtanууга, kalgan nerseler көрө албастык колго бирөөсү дагы татыбайт, бирөөсү дагы арзыбай турмат туган. Бизде арзый турган дал мына ушул экиле нерсе. Мына ушул эки нерсе болгондуктан турмат туган, ар бирөөс ушуга умтулуп, мен дагы ушундай болушум керек деп аракет кылышыбыз керек. Эми, я Аллах,
Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu riwayat kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Menden bir ayat bolsa dagı jetkirgile. Emi urmatlıgan bilseniz jetkiresizbi, bilbeseniz neni jetkiresiz? Jetkiru, balligu Peygamberden öküm berilgen urmatlıgan. Bunu albatta ilimdüyle düşet. Anni men taraptan degeni avtoritet degen söz. Azı bir çoğun adam var, meni ministeri jönöttü dese, je olsam prezidentin aldından prezident jönöttü dep aytkın dese, kanday maqtanabız ya. Meni prezident jönöttü. Mana men azı prezidentin aldıdan gelatam dep kanday sыймыктанабыз. Dal mına uşul siyaktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor: "Balluga anni men taraptan avtoritet, ya Peygamberimiz jönöttü, Peygamberimizden kalgan ilim, Peygamberimiz aytты deşlik, bu kança çoğun avtoritet. Peygamberimiz menden bir ayet bolsa dagı jetkirgile. Ballugu anni walau aya. Ballugu Peygamberimizden hüküm bolsa anni men taraptan degeni avtoritet bolat. Walau aya, bir ayet bolsa dagı tashil, jengillik bolup esepteline turmatı tuğan. Ve haddisu an Bani İsrail, jana Bani İsrail muldağı evreyler turasındağı jöğütler turasında süyley bergile. Wala haraca, selerge gıйбат bolup eseptelbet, selerge küne bolup eseptelbet. Ve men kezebe aleyya mutaammidan, kim men turasında diyorsam Peygamberimizin atıdan atayın jalgan süyley turgan bolsa, Peygamberimiz aytpagan nerseni aytты dey turgan bolsa, anda al adam özüge dozokton jayını dayaday bersin dedi urmattugan. Muna şontan biz ilimge ne üçün umtul, emne üçün ilim al dep atабыз urmattugan. Antkeni sizdin adal tamak jeşiңiz üçün, adaldı adal dep, aramdı aram dep bilişiңiz üçün bu ilim kerek. İlim en jogorku dengelde urmat tutugan. Adaldı jeş üçün ilim kerek, aramdı biliş üçün ilim kerek, ata-eneni urmattaş üçün ilim kerek, koşunlarıyla menен ынтымакта жашаш üçün ilim kerek, degil anın tilini tavuş kerek, til tavuş alasыңбы degen sözdөрүбүз бар го урматтаган. Мына ошондуктан эмне кылат? Ilim бул өтө зарыл нерсе. Бейишке кириш үчүн дагы ilim kerek, дозоктон сактаныш үчүн дагы ilim kerek урматтаган. Дегеле ошол үйдү куруш үчүн дагы ilim kerek, өзүнүн ilimi var. Maşinаны оңдош үчүн өзүнүн ilimi var. Мына ошондуктан бүгүнкү күнү кайсыл машалла илимдин эшигине аттап, илимдин босогосун аттаган жалпы илим талап кылуучуларга биз айтат элек урматтуу тууган, мына ушул кесипти тандадыңызбы? Мына ушул илимдин босогосун аттадыңызбы? Мына ушул жака кирдиңизби? Болду. Эми тишиңиздин кирини бекем шоруп, тишиңиздин кирини бекем жутуп урматтуу, ушунчалык мээнет кылыңыз, талыкпастан аракет кылыңыз. Анткени илим алууну биздин аталарыбыз айткан, илим алуу ийне менен кудук казгандай. Ya Allah, iğne menen kuduk elestetiңiz urmаттуу, анан качан суу чыгыш керек, Канча жыл, канча кылым олтуруш керек. Илим мына ушунчалык деңгээлде урматтуу. Буга толугу менен олтуруп, бекем болуп, ооба кыйын болот. Ал мугалим өтө профессор болсун, 1000 ааламды башкарган болсун, сизде талап болбогондон кийин урматтуу, ал илим башыңызды ачып туруп эле kitebini kirgizip koy boldu, bütün keteber dey turgan nerse emes. Oşonduktan kanca kıyın adamdan aldığı barsanız dağı, al uşunçalık düşündürüp berişseydi, anın aytkan sözünü düşün üçün dağı sizde talap gerek, sizde ilim boluş gerek urmatı tuğan. Muna oşonduktan ağrı bir öz ilimge umtulağız. Urmatı tuğanlar biz Nasihat Radyosu'nda tüz efirde 90,9 jıştığındayız. Andıktan bizden alыстабастан дегеле туугандарыңыз болсо, досторыңыз болсо айтып чакырып, bizde WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Ошого сурооңуздарды түз эфирден берсеңиздер болот. Албетте WhatsApp номерибизди кайрадан кайталайбыз, урматтуу тууган. Ya Allah. Nol 705 96 94 41 0705 96 94 41 номерine çalıp de olsam uşuğa soruğun, kızıktırgan soruğunuzu berseniz albatta biz жооп берүүгө даярбыз. Бүгүн биз урматтуу тууган сентябрдын башыдан айта албай, бүгүн жумушу ишибиз бүгүн башталгандыктан, бүгүн болсо дагы кеч болсо дагы урматтуу тууган, эч болбосо дагы кеч болсун десеп, илим туурасында сүйлөп жатабыз. Андыктан жалпы илим
aluvchilar, ay qaysi tarmoqda bo'lsin, kecha kuni men jumada aytdim ele, dag'da aytam, har bir odam kesip tandasin, har bir odam o'zi qiziqqan kesibini tanlab turib, o'shaga harakat qilsin. Atalarimiz, bizning atabizdan qolgan yaxshi so'z bor, yigitga 70 hünər azlık qiladi degan. Albatta hurmatli bir kesipten tandadınız, ikincini qildingiz, üçüncünü hurmatli Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, ilim talab qilishlik jalpı erkek ayollarga farz. Jalpı erkek bu ayolu bardığına ilim talap kılışlık farz. Bir ömenen de çektelip kalbanız, iki ömenen çektelip kalbanız hurmatli aldığa umtulunuz. Bizde tajribada ötken nerseni aytsak, iki adam gana bizde öspeydi. İki adam gana aldığa jılbaydı. Nege hurmatli kalgandardı oңдойын dep bir ile temte turup kalgandığı için. Birisi начальный klaska sabak beruvchi mugallim. Ömür boyu oşanda sabak bererek al okutgan balдар prezident bolat, minister bolat, deputat bolat, degele çoğun işlerde bolat. Alar oşanda bolgandan keyin janaga aytat, "Uşunu men okutganmın, uşuga men sabak bergenmin." Ova, siz okuttunuz, siz sabak berdiniz. Bul adam ne kıldı? Başkalarda oңдойын, uşunu үйröteyin degendigi üçün al ova oңoldu, alar üstüge çıktı, biroq özü öspey kaldı. Özü ömür boyu начальный klassыкta kalıp ketти. Alarga da aytat hurmatlıgan, күндөн күнгө izildep, күндөн күнгө okup, күндөн күнгө talap kılıp durursanız özünüzdün gana paydаңыз болады. Ekinci adam bul armiyadagi soldat, askerdagi soldat bul da öspeydi. Nege buga күн ile össe boldu. Durujba. Saat vakit össe ile boldu. Ne kıladat? Vaqtın ötkönüge suyunat bolçu. Nege sulujba ketip atat degensipçi. Jok, al dele urmattap, al dele sıylap, al dele sabактарын okup bardığını үйрөнө turgan bolsa hurmatlagan, aldıga jılganга bir kança nerseni үйрөнгөнгө mümkünçülük бар. Эми калган кандай kesip bolбосун hurmatlagan, har birösü oşo jerdegi mugallimini urmattоо менен, mugallimin sıylоо менен, mugallim ары tursun, oşo özünün kitebini taza karmao менен, rучкасыны кармашлык менен hurmatlagan, dostlarını urmattap sıйлашlyk менен көздөгөн максатына эртерээк жетет. Hurmatly tugan. Muna oşondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu riwayat qilgan hadisde Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytat, kimde kim ilim alууну talap qilib ilim alуу joluna түшө turgan bolsa, negizi bu жерде maksat Kur'an hadisde aytат, fiqhda aytат, hurmatly tugan, ilim alуу joluna түшө turgan bolsa, Allah Taala al adamdın beyişke barışlık jolunu jеңил kılıp koyot. Beyişke barуу jolunu jеңил kılıp koyot. Kandayça ankeni al, ilim algandan keyin bul nersege tıyı salınıp tur, bunu kılbaş gerek. Bul nersege uruksat eken kılış gerek. Bul nerseni kıla turgan bolsang, Allah Taalaga jakыныраак bolasың, duaların kabul bolat, ibadatың dagın ne kılat, bekemle kurçurak bolat dep turup, al oşol jolдорunu bilip oşoga amal kılgandığı üçün anın beyişke barışlık jolu öte jеңил bolat. Emi hurmatlıgan makul Kur'an hadis anaga kızıkkanlar meçit medresege bara turgan bolsa degele kesip үйрөнүш üçün azı bizin aytып atkanыбыз, uşu жерден берип атканыбыз бул журналисттик hurmatly tugan. Аны үйрөнсөңүz дагы сиз билген нерселериңизди жеткиришlik оңой болот. Макул hurmatly tugan, бүгүнкү күндө дүйнөлүк илим алайын десеңиз, бизде азыр техника көбөйдү. Эмне көп? Техника көбөйдү, техника көп hurmatly tugan. Электрикти үйрөнүңүз, дегеле башка. Кыскасы, шалпыйып эле бир жерде олтуруп калбастан, колумдан эч нерсе келбейт. Şu койчу эле болот окшоймун дебестен hurmatly tugan, бардыгыны үйрөнүүнүн аракетин кылыңыз. Албетте, койчу болсоңуз дагы бул оңой иш эмес hurmatly tugan. Пайгамбарлардын көпчүлүгү булар койчу болгон. Неге? Койго көңүл бурган адам гана калган адамдарга көңүл бура алат. Койго канчалык көңүл буруп, койду канчалык караган болсо, демек бул жандуу инсанды, адам баласыны андан жакшыраак карайт деген сөз. Ошол эле учурда бирөөдүн малын бага турган болсоңуз, анда эсеп санын билишиңиz керек. Эсеп санды билишик үчүн hurmatly tugan, siz математиканы көбүрөөк окушуңуз керек. Ошондон эң алгачкы мектепке барган кыздарыбызга, балдарыбызга дегеле кайсы кесипти тандаган боло турган болсо, ошолорго айтат эле hurmatly tugan, бекемирээк окуңуз, убакыттын өтүшүнө талап кылбаңыз. Дегеле hurmatly tugan,
siz özüңүздүн милдетиңизди көбүрөөк билиңиz. Азыр бизде эң эле оор нерсе бардыгы өзүнүн укугуну талап кылып калган учур. Өзүнүн укугуну гана талап кылып калган учур, милдетини билбей калган учур. Ошондон биз өзгөчө окуучуларга айтат элек, деги эле илим талап кылуучуларга айтат элек, урматтаган, сиз милдетиңизди билиңиз. Милдетиңизди билиңиз. Анткени эң оор жумуш мугалимдин жумушу. Эң оор жумуш урматтаган. Ал ооба физический чарчабайт, алчы физически чарчабайт, мээси чарчайт да, сизге түшүндүрөм деп айтып, ушуга кандай айтсам жетет экен, ушуну кандай тарбиялайын, ушул канткенде кызыгып калат деп башын иштетип отуп өтө чарчайт урматтаган. Мен деле өзүмдүн кызымды жаңы машалла 7ге чыгып медресеге, мектепке бердим. Мектепке ата-энелер чогулушу болду, бардым, мугалимди көрүп туруп ушунчалык боорум ооруду да. Эжекен урматтаган, эжекей, аял киши экен. Ал айтат, иш ушунчалык көп балдарды тарбияласа, бүгүн окуучулар көп. 32-33, бир класста 32-33. Жумуш ушунчалык көп, алар менен иштешип, бир аз кечигип калсаң, үйгө барбай калсаң, күйөө жолдошу урушат. Ошол жакта эле жатып албайсыңбы? Ошол жакта эле калып кетпейсиңби? Бирөө таап алдыңбы? Ал иш менен алек болуп атат. Макул деп күйөөнүн кызматын кылып, мектепке кечиге турган болсо, директор урушат. Ондан көрө үйдө эле барып тирилигиңди кылбайсыңбы депчи. Өтө оор жумуш урматтаган. Мына ошолорду түшүнүү менен, бири-бирибизди түшүнүү менен аракет кыла турган болсок, иншалла биз көздөгөн максатка жетишибиз оңой эле. Анткени акындарыбыз жазган экен, илим алып, илим менен бакыт табып, илим менен канчалык жүзүң жарык. Илим билим, илимдин күчүн кара, илимдүүлөр жетүүдө максатына депчи. Албетте урматтаган, илимдин күчү мына ушундай. Арабтарда сөз бар: ал-илму нурун вал жахлу зулмун. Илимдүүлүк деген бул нур. Ал эми надандык бул деген караңгылык урматтаган, караңгылык. Илим алсаңыз, анда бул кап-караңгы түндө сиз фонарик дейсизби, чырак дейсизби, кыскасы жарык нерсе менен жүргөн сыяктуу болот. Издегениңизди каалаган жерден табып ала аласыз. Илимиңиз жок боло турган болсо, урматтаган, анда сизде фонариңиз жок. Кап-караңгы түндө таба албайсыз. Эми караңгылык бул караңгылыкты ээрчитет. Жарыктыкты ээрчите турган болсо, караңгылыкты ээрчитет. Караңыз урматтаган, элестетиңиз, кап-караңгы үй, кап-караңгы жерден сиз бир нерсени издеп атасыз. Издегенде кандай издейсиз? Көзүңүздү алайтып алып издейсизби караңгы жерден? Жок, өзү кап-караңгы. Ошону издегенде сиз көзүңүздү жумуп алып туруп, колуңуз менен сыйпалап издейсиз. Сыйпалабыз. Неге? Караңгылык бул караңгылыкты чакырат деген сөз. Мына ошондуктан ар бир кайсыл болбосун, кесиптин ээси болсун, ар бир кызыбыз, ар бир балабыз илимдүү болсун урматтаган. Кудайга шүгүр, азыр бир канча илим өнүгүп, бир канча адамдарыбыз түшүнүп калды. Мурда айтат эле, кыз баланы окутканга болбойт, кыз бала бирөөдүн үй бүлөсү, ал турмушка чыгып кетет. Айланып кетейин, бирөөнүн үй бүлөсү, ооба, ал турмушка чыкканда балдарын кантип тарбиялаш керек? Балдарын кантип тарбиялат урматтаган? Энелер илимдүү болсо, кыздарыбыз илимдүү боло турган болсо, макул, ал ишканада иштеши шарт эмес, бирок үйүндө болсо дагы ошол балдарынын мектепте келгенден кийин кайсы тапшырманы берди, ал мындай аткарылат, кел мындай кылайлы деп үйрөтө турган бул аял заты. Аял заты урматтаган. Мына ошондон кыздарыбызды дагы окуткан учурда не кылышыбыз керек урматтаган, өзүгө ылайыктуу кесимине тандап, кызыккан жерге беришлигибиз ар бирөөнүн зарыл. Ар бирөөбүзгө зарыл. Эми илим алыш үчүн 3 адам, ар бир адам илимге умтулду, ага 3 адам салымын сөз кошуш керек. Макул, балаңыз медресеге кирди. Макул, чоң окуу жайга кирди. Макул, жөнөкөй эле мектепке кирди. Эми ал адамдын илим алып жакшы окуш үчүн 3 адамдын сөзсүз салымы болуш керек. Биринчиси, баланын өзүнүн кызыгуусу болсун. Бала өзү умтулсун. Макул, кызыгуусу жок, баргысы келбейт, ыйлап атат, акча менен гана деп атат. Анда буга түшүндүрүп бере турган, муну кызыктыра турган, муну эркелете турган, буга жылуу жумшак сүйлөп, буга кызыгууну бере турган ата-энеси болуш керек. Ата-энеси болуш керек. Анан 3-чү орунда мугалим тура турматтаган. Албетте мугалим дагы өзүнүн кесибин толук билип, мугалим өзүнүн жоопкерчилигин билип, мен ушуну атайын тандап алдым, ушул балдар окуп чыга турган болсо, келечекте менин гана бактым, менин гана менин жүзүм, ушул мугалим окутты эле, биз мына ушул угандан үйрөндүк эле деп айта турган мына ошол. Үчөө сөзсүз бир ынтымакта дегеле, үчөө байланышта
болуп туруп анан балага талим бере турган болсо сөзсүз алдыга жылат. Анткени урматтууган мугалимдин дагы салымы өтө чоң. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, качан адам баласы өлө турган болсо бардык амалы токтойт. Бул шек жок, амалың токтойт. Урматтуу туган жумушта иштеген болсоң, аның токтоду, башка жумуш кылсаң, мунун бардыгы токтойт. Эми бирок 3 нерседен гана ушул адамга сооп жетип турат. Биринчиси садака жария садака кылган болсо. Жана биз башында айтып өттүк, 2 адамга гана суктанганга болот, 2 адамды гана көрө албасы гана. Бирөөсү бай, берешен бай. Караңыз, ошол берешенди кылып садака жариялар, мечиттерди салган, медресени салган, жол салган, көпүрө салган, суу чыгарган, дегеле мына ушундай жария садака ар бир адам билет, ушул адам кылган, ушул адамдын атында деп. Ушул адам дүйнөдөн өссө дагы бул садака жария кылып койгондугу үчүн кыяматка чейин бул адамга сооп жетип тура берет. Экинчиси эмне кылган болсо, илим калтырган болсо, ошондон мектептеги мугалимдер, окуу жайдагы мугалимдер баардыгы жоопкерчиликтүү. Сиз муну калтырып атасыз, урматтууган. Сизден кийин канча окуучуларыңыз, канча шакирттериңиз чыга турган болсо, сиз өлгөндөн кийин дагы амалыңыз токтобойт, дагы деле сабак берип атат, дагы деле окутуп атат, дагы деле сооп жетип тура берет, урматтууган. Албетте, үчүнчүсү азыр бир айттык, валадын салих, мына ушундай илимдүү, билимдүү, адептүү, ахлактуу балдарды тарбиялап өстүргөн болсо, ушул үчөөдөн сооп жетип турат. Андыктан балдарыбызды, кыздарыбызды баардыгыбыз окутуп, окуу жайга берели дагы, аны көзөмөлдөйлү, урматтуу ата-энелер, баардыгыбыз көзөмөлдөйлү. Кайсы маалда барды, кайсы маалда келди, урматтуу туган. Өзгөчө жанагы мугалимдин сөзү чынында эле ата-энелер чогушуна барсак, мугалим айтып атат, балдарга тапшырма берсек, ата-энеси телефон чалып эмне кылып атат, мени урушуп атат. Эмне үчүн окууну биле элек балага ыр жаттатасың? Айланып кетейин. Бул сиздин балаңызды кыйнаш үчүн эмес. Бул сиздин балаңыздын мээсини өрчүтүш үчүн, ошонун жаттоо сезимин ойготуш үчүн. Азыр тамга там эмнелик болот болсо, бизде эмне куйма кулактар бар го. Сиз окуп кайра кайталап туруңуз, балаңыз ошону жаттап алсын. Ал балаңыздын өзүнө пайда, сизге пайда, урматтуу туган. Мына ошондон өзгөчө балдардын талабына талашпастан, мугалимдер менен айтышып урушпастан, балким үчөө бириктирип, сөз бириктирип, дегеле тыгыз байланыштуу болуп иштей турган болсок, ар бир окуучу окуганын алдыга жылы алат. Эми окуган ар бир окуу жайдын босогосун аттагандарга дагы айтам, 3 адамдын башы биригиш керек. Ата-эненин, окуучунун жана мугалим. Үчөө тыгыз иштеше турган болсо, андан кийин бардың, келдиң, болду, эми ишти кыл, эртерээк барып кел, мынаны кыл деп кайра эле дүйнөгө салып кое турган болсоңуз, анда балаңызды окуткандан эмне пайда? Балаңызды ал жака жөнөткөндөн эмне пайда, урматтуу туган? Бизде чынында эле айылдарда кээ бир ата-энелерде ушундай түшүнүк бар. Баласы окууга чалса, эмне министр болуп кетет белең, министр болмок белең. Жок, урматтуу туган. Балаңызды антип басытпастан, сен келечекте министр болосуң. Келечекте сен андан дагы жогору болосуң. Сен жакшы окугун деп ага сиз дух бериңиз, ага сиз кайрадан аны көтөрмөлөп туруп, ага сиз жардам бериңиз, урматтуу туган. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ад-дүния мал'унатун, бул дүйнө каргышка калган нерсе. Мал'унун ма фиха, кала берсе дүйнөнүн өзү эмес, дүйнөнүн ичиндеги нерсе дагы бардыгы каргышка калган нерсе. Бир гана Алланын зикри, Куран, хадис, фих, булар каргышка калган эмес. Жана илим алуучулар, же болсам илим берүүчүлөр. 3 нерсе, урматтуу туган. Пайгамбар башка бир хадисте айтат, сен илим алуучу бол, же илим берүүчү бол, же экөөнү жакшы көрүүчү бол, төртүнчүсү болбо, анткени жок болуп кетесиң. Биз баардыгыбыз илим алайлы, илим албадыңыз, жашыңыз өтүп кетиптир. Анда эмне кылайлы? Ошол илим алуучуларды жакшы көрөйлү. Өзүбүз илим берейли. Илим алайлы, илимиңиз бар болсо берейли. Жок, экөөдөн жок экен, анда жакшы көрөйлү ушул адамдарды. Булар студент, булар илим жолунда жүргөн балдар деп ошолорду урматтап, сыйлай турган болсок, анда ошолордун дуасы менен, ошолордун берекеси менен биз дагы алдыга жылып ала алабыз. Иншалла көздөгөн максатка жете алабыз. Ошондон урматтуу ата-энелер, дегеле
İlim aluvchilar albatta bardığımız көздөгөн максатка жетиши үчүн сөзсүз ошого талыкпастан эмгек кылыш керек, талыкпастан окуш керек. Адамдар таң калат. Тигинин башы компьютер экен, деп таң калат. Мен айтат элем, ушул убакка чейин бир дагы компьютер баш чыгарган жок. Балким канчалаган баштар компьютерди түрү менен иштеп чыкты да. Баш иштеп чыкты, урматтуу тууган. Ошондон сиздин башыңыз компьютерден дагы күчтүү. Просто иштетпей жатасыз да, масловойдон сактап атасыз. Башым ооруп кетти. Оору баш болгон экен, ооруш керек. Баш анан орит, бар орит, урматтуу. Оорубаган баштагы башпы. Ошондон аны бекем олтуруп туруп бардыгыбызды умтулабыз. Урматтуу туугандар, биз Насихат радиосунда 90.9 жыштыгында түз эфирдебиз. Албетте биздин WhatsApp 705 96 94 41 WhatsApp номерибиз иштеп жатат, урматтуу тууган. Сизди кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, ушуга жөнөтсөңүз, албетте биз жооп беребиз. Кудай буйрса бүгүндөн кийин ар жуманын 3-күнү, чаршемби күнү саат 5-тен 6-га чейин түз эфирде сиздер менен бирге болобуз иншалла. Андыктан калган туугандарга айтып, ушуну жеткирип, анан биз менен сабакта бирге боло турган болсоңуз, иншалла көздөгөн максатка жетүүгө жалпы унутабыз. Биздин эң алгачкы сурообуз келип түштү. Кудай буйрса ошого көңүл бурсак, я Rabbi, мен базарда жумуш кылам. Мен бир товар сатып жатып, оптомго шефтен уруксат алам. 50 сомдук товарды 90дон сатам болобу деп, ал макул дейт. Кийин мен аны 100 сомдон өткөрөм, 90 сом шефке берем, 10 сом өзүмө. Бирок шеф билбейт 10 сом иштегенимди. Шефке айтыңыз, урматтуу тууган, сизге адал болуш үчүн. Сиз азыр неге ушуну сурап 10 сом алдым деп эмне дейт? Болот деп товар алып үстүнө коюп сатсам болот. Бирок биздин товар сатылсын деп атайын өзүбүздөн алам. Ойлонуп кантип тооба кылсам болот деп жүрөм. Бирок шефке 10 сом алдым деп айта албайм. Ошол алган акчамды кайра ордуна коём. Кийинге уландысыны берсеңиз, ордуна коёюмбу дейт. Ордуна койсоңуз дагы болот, урматтуу тууган. Негизден анан эгер кое албасаңыз, шефиңизге коёюмбу дейт. Коюп койсоңуз өтө жакшы болот. Эгер иштетип койгон болсоңуз, азыр койгонго, ал акчаны койгонго мүмкүнчүлүгүңүз жок боло турган болсо, анда шефиңизге ачыгла айтыңыз. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт го. Тилиңизди жулуп албаса керек, урматтуу тууган. Балким ачыгын айтып, ушундай кылдым эле шеф, мени кечиресиз десеңиз, балким дагы сиз адалга умтулгандыгыңыз үчүн, Аллахтан корккондугуңуз үчүн, балким Алла Таала анын жүрөгүнү буруп туруп, ошондой боло турган болсо, колунан келет экен ишти кыла бер. Же болсо мен ыраазымын, сен ушундай кыла берсең, мен бул жактан чыгарып берем деп, балким жакшыраак сөз айтар, урматтуу тууган. Аллах Асманада Кур'ан-ы Каримде айтат, кайсыл бир нерсени силер жаман деп ойлойсуңар, балким ал силер үчүн жакшыраак. Кайсыл нерсени жакшы деп ойлойсуңар, балким ал силер үчүн жаманыраак деген, урматтуу тууган. Мына ошондон сиз пайда болуп калсын деп 10 сомду кошпой сатканыңыз, бул сиз үчүн зыян. Ооба, жүрөгүңүз тынчыбады, иманыңыз бар экен, алхамдулилла. Ошол сизге тынчтык бербегендиги үчүн анан сурап атасыз. Алла Таала сизден ыраазы болсун. Эми урматтуу тууган, эч кандай кыжалат болбостон, эгер койгонго мүмкүнчүлүк боло турган болсо, коюп койсоңуз жакшыраак болот. Жок болсо, анда шефиңизге ачыгылайтыңыз. Урматтуу шеф, мен муктаж болгондон ушинтип иштеп жүрдүм эле. Ушуга ыраазы болуңуз деңиз. Макул, ыраазымын, андай кылба дей турган болсо, болду, сиздин утугуңуз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум дамылла. Биздин суроо, тасаввуф илимини кимден үйрөнсөк болот? Тасаввуф илимини машалла азыр биздеги устаздардын бардыгынан үйрөнсөңүз болот. Мечиттеги имамдардын бардыгынан үйрөнсөңүз болот. Суфи, зикирчи деген сөз, урматтуу тууган. Аларга өзгөчө бизде атайын суфиликти кармагандары дагы бар. Негизи эле эртең менен кечки
zikirler толтурган, мына ошолор суфи болуп эсептелинет. Бардык имамдарыбыз, бардык устаздарыбыз муну бар анан өзгөчө атайын суфизмди кармап, зикирчилик, тасаввуф илимине кармагандар, машалла, азыр бизде ким бар экен? Мен эсиме келбей жата турматы туган, эгер келип кала турган болсо, бизде чынында эле алдыга чыккан тасаввуф боюнча мына менмин деп алдыга чыккандан көрүнөкпүз, бирок негизинен жалпы эле имамдарыбыз, жалпы эле устаздарыбыз буларды суфи десек болот. Анткени бардыгы эртең мененки кечки зикирлерин калтырбастан толтуруп турат, маснун дуаларды окуп турат. Мына ошондуктан буларды сыйкыр, бүгүнкү күндөгү жин, бүгүнкү күндөгү душман далдан бир канча корголуп сакталып турат. Негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү ар бир адам ошол эртең менен кечки маснун дуаларды окуп, эртең мененки кечки зикирлерди толтуруп жүргөндүгү бул ар бир адам өзүгө афзел. Албетте урматтуу туган, субханаллах, алхамдулиллах, аллаху акбар, ла илаха илlallah, ла хавла ва ла куввата илля биллах, астагфируллах, аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад. Мына ушул зикирлерди 700 зикир деп коет. 100-100дөн кылып туруп эртең менен кечинде толтуруп турушубуз керек. Булар зикири, урматтуу туган. Мына ошондон азырынча чынында жакшы суроо бердиңиз. Бирок бизде алдыга чыккан тасаввуф боюнча мен илим берем дегендерди чынында эле уга элек экенмин. Бирок ошол устаздарга барсаңыз, буларды бардыгы эле мына ушул илимге үндөт түрүп турат. Кыздын шарт коюусу туурабы, мисалы айылда жашабайм, шаарда жашайм деген сыяктуу дамыла. Ооба, никеде шарт коюшу туура эле. Нике кылып аткан учурда мен сага тие турган болсом, мен шаарда жашаймын, анан мен манандай кыла албайм, мындай кылам деп шарт коюштугу туура эле. Алып алгандан кийин аны өзүңүз билесиз. Албетте урматтаган, башында ошондой шарт койдум эле, мен мындай болсо жашабайм дегенге укугу бар, кыздын укугу бар. Никеден алдың, ошентип айтканга укугу бар шарият боюнча. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз кандайсыз? Устаз, исламый той кылып жаттык эле үйгө келип, кетиңизчи, конокко убактыңыз болсо, номериңизди калтырасызбы? Болсо сиз менен байланышалы, көп убактыңызды албайбыз, сураныч. Ва алейкум салам, Кудайга шүгүр, мен жаппа жакшынамын. Макул Бишкекте боло турган болсо, кайсыл күнгө аны ушул номерге жөнөтүп койсоңуз, Кудай болсо биздин операторубуз мага жөнөтүп коет номериңизди. Же болсо ушуга калтырып койсоңуз, иншалла ушундан сурасаңыз берет. Анан мен эртең сафарым бар. Эртең мен Ошко учуп кетемин. Жуманы Ош өзгөн Шоробашат айылына чакырышкан. Ошол жакта окуймун. Эгер убактым туура келип кала турган болсо, барып бергенге даярмын. Исламын той экен, өзгөчө урматтууган, куттуктайбыз. Машалла, сүйүнүчтүү кабар. Өзгөчө, албетте, исламый той болгондо үйлөнүү же болсом кандай болсо дагы урматтууган, ошол жерде чакырган адамдарыңыз дуа берет, батасын берет. Эмнени тилек кылып аткан болсоңуз, исламый тойдо мына ошого үмүт пайда болот урматтууган. Эми бизде исламый той дегенде адал ак ичимдиги жок нерсе деген сөз. Себеби ичимдикти арам нерсе аралашканда, ал жерде 1000 каалоолорун айтсын, 1000 дуаларын кылсын, өтпөй калат. Бул жердегилердин баардык айтылган сөздөр тос болуп калат деп урматтууган. Мына ошондон иншалла Кудай буйрса, насип кылган болсо мен барамын деп сөз бере алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, кийинки суроо болсо берип койсоңуз урматтууган. Эне баласыны аялы менен ажыраш десе, сөзсүз бала ажырашыш керекпи? Аялы менен ортодо бир бала бар. Жок урматтууган, анын себебин караш керек. Негизинен ооба, ата-эненин урматыны хадисте келген, ата-энеңди ушунчалык урматтап сыйлагын, эгер аял менен ажырашсын деген хадис бар. Бирок анын шархына карай турган болсоңуз, анда урматтуу туган айткан ата-эненин урматы эле. Алчы, ал деген сөз ажыраш десе эле макул деп эле талагын берип сал деген эмес. Эмне себеп болуп атат? Анткени келин менен кайнене биригип ынтымакта болуп кетиштиги өтө сейрек кездеше турган нерсе. Сейрек кездеше турган. Мына ошондон канчалаган кайненелер жакпай калса эле ажыраш, мунун мага жакпады. Эмнеси жакпады урматтуу туган? Жага турган сизге кандай болушу мүмкүн? Албетте бардыгынын кемчилиги бар. Ар бейиштеги гана сизге жагып, бейиштеги келиндериңиз гана сиздин айтканыңыздай болбосо, бул дүйнөдөгү андай болушу өтө кыйын нерсе. Ошондон себебин караш керек. Мен менен айтышат деши мүмкүн. Же болбосо сен жокто бул көчөгө чыгып кетип баратат. Бул биздин айыптарыбызды жалпы элге
элге жарыя кылып атат деп ошолор ачык боло турган болсо, анда ажырассаңыз болот. Анан жөн эле мага жакпады, эрте менен турбады дегеле ушуга окшогон бир болбогон себептер болот болсо, жок, ажырашпаш керек урматтуу. Ортодо бала барбы, ал кызыктырбайт. Бала барбы, кызыктырбайт урматтуу туган. Бала барбы, жокпу, ажыраш десе себебин карабай туруп эле мен энеме жакпай калыптыр. Жок, шарият ага жол бербейт. Анын себептеринин бардыгы каралат. Анан чынында эле ошол энеси айткандай, чынында эле бул келини тоң моюн болуп намаз окубай атат, ачык-чачык жүрөт, бизде келген эркектерге кадимкидей эле кирип атат деп ушуга окшогон орчундуу себептерин айта турган болсо, анда караш керек урматтуу туган. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар? Күйөөсү кайтыш болгон аял келин канча күн үйдөн чыкпай отуруш керек? Толук маалымат берип койсоңуз. Алла рахмат кылсын. Күйөөсү кайтыш болгон аял бул идда деп коет. Идда. Ошол жатын тазалаш үчүн 4 ай 10 күн. 4 ай 10 күн. Чыкпай отура турматтыган. Эгерде албетте мунун аялдын өзүнүн бир туугандары, өзүнүн балдары чоңоюп калган болсо, ошолор тамак аштарын алып келип берет. Жок, бул чыкканга мажбур боло турган болсо, тамак ашы үчүн, же кийим кечеш үчүн, анда күндүзү асырга чейин, шам күгүм кирип калыштан алдын көчөгө чыгып муктаждыгын бүтүрүп келсе болот. Антпесе үйдө 4 ай 10 күн отурат урматтыган. 4 ай 10 күндөн кийин анан боенуп, кадимкидей жасанып, көчөгө чыгып, менин башым бош дегенди билдирип, андан кийин турмушка чыгыш керек бул. Андан кийин өзүнүн жумушун кылыш керек. Ошондо дагы сафарга чыкпай турматтыган. Эгер сафарга чыга турган болсо, махрам менен чыгат. Сафар деген сөз 3 күндүк жолго махрамсыз чыкканга туура келбейт. Туура болбой калат. Өлгөн кишиге намаз окуган намазды хадия кылса болобу? Мисалы, багымдат намазын окуп хадия кылдым, кайра өзүм үчүн дагы окуймун бу? Багымдат намазын маркумга хадия кылсак ниетти кандай айтабыз? Жок урматтуу, намаздын өзүнө хадия кыла албайсыз. Өлгөн адамга сообуну гана багыштасаңыз болот. Ушул окуган намазымдан пайда болгон соопторду ушул бир тууганыма, ушул өлгөн адамга хадия, маркумга хадия кылдым десеңиз болот урматтуу. Намаздын өзүнө хадия кыла албайсыз. Намаздын өзүнө хадия кылдым дегениңизде дагы кайрадан ал үчүн өзүңүз үчүн башкача окубайсыз, андай шариятта жок. Сообуну багыштасаңыз болот. Дамылла не дейт? Бизге өтө алыс болуп калыптыр, кечиресиздер. Силсила саадат тууралуу маалымат берсеңиз, Алла разы болсун. Кудай буйрса, бул туурасында азыр мен чынында эле даяр эмесмин. Силсила саадат туурасында кийингиде иншалла даярданып келип туруп, мен толук сизге айтып берейин. Азыр айтканымда чынында эле үзүндү болуп калат. Анан өзүм толук билбей туруп, сизге бул туурасында маалымат бере албаймын. Жакшы суроо бердиңиз. Кудай буйрса, кийинки сабакка эстеп туруп, мен ушул силсила саадатыңыз туурасында айтып берүүгө даярмын. İnşallah keyingi cumada kütsöңүз болот. Keyingi суроо болсо берип коесуз урматтуу. Өзгөчө ооба. Жакшы, алхамдулилла, элибиз бир канча өнүктү, берген суроолору дагы мурдагыдай шыпыргычты тик койсо кандай болот, ачакей столбанын ортосунан өссө не болот дегендерибиз алхамда жоюлуп, караңычы, өтө сонун орчундуу суроолор келе баштады. Демек, бул деген сөз биз сүйүнсөк, биз кубансак болот. Элибиз бир канча алдыга жылды, бир канча ойгонду, машалла, илимге болгон талаптары дагы күчөйдү, дегеле деңгели дагы өстү элибиздин. Бул эң алгач алхамдулилла бизде баштап кеткен, айтып кетпесе болбойт, Чубак ажы устазыбыздын кылган мээнети. Бүгүнкү күнү урматтаган өрдөк жокто чулдук бий деп, ошондой устазы жок болгондуктан айласыздан биздин келип аткан учурубуз, аны дагы туура түшүнөсүздөр деп иншалла үмүт кылабыз. Анткени урматтуу туган, бир адам сөзсүз көрсөтүш керек экен да, кандай болсо дагычы ошол устазыбыз көрсөтүп берди. Эми ошол устазыбыздын жолуну жолдоп, аракет кылып, мына ошондой сиздерге
түз эфирде чыгууга ошол жерден билген нерсебизди айтууга умтулуп атабыз. Алла ыраазы болсун сиздерден дагы. Ассаламу алейкум, сизди урматтайм жана сыйлайм. Айткан насааттарыңыз элибиз үчүн, кийинки муундарыбыз үчүн өтө чоң таасирин берди. Таасири бар деп билем. Бар болуңуз. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Албетте биз дагы сиздерди урматтап, сиздерди сыйлап, ошол кийинки муундарга сөзсүз пайдасы бар деп ушунчалык убакытты бөлүп туруп келип аракет кылып атабыз. Бул жерде жалгыз өзүмүз эмес, ушунча нерсени түзүп берген бул жерде канчалаган машалла ишкерлер, жумушчуларыбыз бар, эл үчүн, дин үчүн кызмат кылып аткандарыбыз бар. Анткени элибизде жакшы сөз бар. Жоону кырса эл кырды, аты калды манаска депчи. Ооба, азыр чыксам негизги муну кылып аткан канчалык бул операторлорду коюп аткан өзгөчө мына жерде Азиз байкебиз бар. Бул жерде машалла аты аталбаган, өзү көрүнбөгөн такыр чоң кызматчыларыбыз бар. Мына ушулардын баардыгы даяр гана биз келип туруп билген нерсебизди сүйлөп берип атабыз. Аллах таала ушул жерде кылган кызматчыларга дагы толук иштерине ийгилик берип, тапкан нерселерине береке берсин деп Аллах тааладан толук суранабыз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз агай, жакында эле иним үйлөндү эле. Эркин иним Элиза келиним, ушуга бир дуа берип коесузбу? Алла разы болсун. Аллах субхана таала Эркин менен Элизанын ортосуна сүйүү, ынтымак, махаббат, тынчтык берсин. Экөөнүн ортосундагы акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кыла турган, Аллахтын ыраазычылыгына жете турган, урмандап сыйлаган алим, кари, солих перзенттерди берсин. Экөө имандуу кылып, Аллахтын өкүмдөрүн толук аткарып өтүштү насип кылган болсун. Менин кызым 5 жашында чарчап калды. Алланын буйругу менен дагы боюмда бар. Эгер кыз болсо, ошол кызым атын койсом болобу? Боло берет, урматтуу тууган. Бирок бизде адатта жок тагын, өткөн өлгөн кызын, чарчап калган кыздын атын кайра коюптур деп бизде жаман ойлоп калат. Ошондон ат куруп калган жок. Мен насаат берет элем, башка эле ат койгонуңуз жакшыраак болот. Себеби муну койсоңуз, чынын айтканда, кайната кайненеңиз болсо, алар деле, ата энеңиз болсо, алар деле, күйөөңүз же аялыңыз болсо, алар деле каршы чыгышы мүмкүн. Болбой эле мен ушул атты жакшы көрөм деп коюп алганыңыз менен алардын баягы ойлогон ойлору жаман кетип атып эле дагы бир кырсык болуп калышлыгы мүмкүн. Себеби адамдардын жаман ойло, мындай болот, мындай болот дегенден кийин өзүңүздүн дагы психологиялык мээңизге ошол нерсе сиңип калып туруп, башкача болуп калат. Ошондон Кудай буйруса жакшы аттар толтура, башка ат коюп койсоңуз жакшыраак болот деп үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Махрам адамдарды толук айтып бере аласызбы? Махрамдарды, ооба, урматтуу тууган, сиз аял боло турган болсоңуз, сиздин бир тууган ага инилериңиз махрам болот. Өзүңүз менен бир тууган. Же болбосо эмчектеш бир тууган. Сиз бир апа-энеңиз башка бирөөлөрдү дагы эмизген болсо, алар дагы сизге махрам болот. Атаңыз менен бир тууган атаңыздын агалары, атаңыздын бир тууган инилери сизге махрам болот. Тайкелериңиз, энеңиздин бир тууган инилери, агалары сизге махрам болот, урматтуу тууган. Сиздин балаңыз сизге махрам болот. Сиздин күйөөңүз сизге махрам болот. Дагы кимдер калды? Мына ушулар махрам болуп эсептелет. Ушулар менен сафарга чыксаңыз болот. Мына ушулардын алдында жеңи кыскараак кийим кийсеңиз боло берет, урматтуу. Ана махрам экен деп биротто эле чечинип албайсыз, албетте. Махрам экен деп туруп, урматтуу. Мына ушул сафарга чыксаңыз болот. Дегеле буларга турмушка чыксаңыз болбойт. Ушулар менен бир дасторгондо отуруп чай ичсеңиз болот деген сөз. Саламатсызбы? Менин өзүмдүн жигитим бар. Турмушка чыгайын десем, апам наразы болуп жатат. Ата эненин наразы кылса бактылуу болбой каласың деген сөз чынбы? Албетте чын. Анткени ата эне ыраазы, Алла ыраазы. Ата эне наразы, Алла наразы. Менин жигитим бар дегениңиз бир аз бул орой мамиле, чынында элечи адепсиздик, урматтуу карындашым. Я Алла, ошол ата энеңиз сизди өтө жакшы билет, жана ата энеңиз сизге гана күйөт, ата энеңиз сизди гана бактылуу болсун дейт, урматтуу. Анчалык эч бир адам каалабайт. Ооба, биз жакшы насаатыбызды айтып берип кое беребиз, урматтуу. Бир нерсе болуп оор күнгө кала турган болсоңуз, мен айтып эле койгонмун, оягын билбеймин, ата энеңден сура деп кайра эле ата энеңизге эмне кылабыз? Жоопкерчиликти оодарабыз. Ошондон урматтуу карындашым, машалла, ата энеңиз тапканга турмушка чыга турган болсоңуз, ошону мен жакшы.
Азыр никеңиз жок дагы сизге жигитиңизде болуп, сиздин айтканыңызды кылып, макулдап сиз менен апак-чапак болуп жаткан болушу мүмкүн. Эртең турмуш кургандан кийин ал зөөкөрдүн канчалык деңгээлде экендигин ошондо билип, аттың деп өкүнүп каласыз. Ошондуктан биз ата-энеңиздин айтканга турмушка чыксаңыз жакшы болот деп айтабыз. Кийин бир нерсе боло турган болсо, сиздин дагы жоопкерчилик азыраак болот сизге делечи. Сиздер тапкансыңыздар, өзүңүзгө таап бергенсиздер. Мен айткан адамга берген эмессиңер, күйөө балаңар ушундай экен, мен не кылайын дегенге өзүңүзгө дагы жеңилирээк болот. Ошондуктан ата-энеңиз тапканга турмушка чыксаңыз деп биз насаат берет элек. Ассаламу алейкум. Багымдат намазын жамаат менен окуш өтө оор болуп жатат. Я Алла. Албетте мына ошон үчүн сыноо бул. Сизге эмес, бизге деле оор болуп жатат. Анан оор экен деп таштап койсоңуз болбойт, урматтууган. Биздин жашообуздун дегеле берекеси, дегеле бактылуулугуңуз мына ошол жерде турат. Мына ошол өтө оор болгондугу үчүн Алла Таала муну кадырлап, Жабраил периштенин ибадатынан жакшыраак деп билген. Жабраил периште Аллах Таалага кайрылып айтты: "Я Алла, менден дагы улуу, менден дагы сулуу дагы бирөөдү жараттыңбы?" Жок. Жабраил периштенин 600 канаты бар, урматтууган. Бир эле канатыны жайганда күнчыгыш менен батышты жабып калат. Ошол өзүгө шүгүрчүлүк кылып, анда мен шүгүр кылайын деп туруп, 2 рекет намаз окуган. Бир рекетин, урматтууган, 20 жыл бир бутун менен туруп кулчулук кылайын, ушунчалык мен муктажмын Алланын алдында, мен ушунчалык эмне кылайын, кул кылайын, өзүмдү эмне кылайын, Аллага муктаж кылып көрсөтөйүн деп бир буту менен 20 жыл, экинчи бутунан көтөп 40 жыл намаз окуп, "Я Алла, кылган ибадатымды кабыл кыл" деди. Алла Таала кабыл кылдым. Айтты, кыямат күнүгө чейин менчелик эч бир адам ибадат кылбаса керек дегенде, Аллах Таала айткан: "Жок, акыркы кыяматка жакын пайгамбар Мухаммадтын үммөтү келет, алар сен окуган ушул 40 жылдык намазды 5 мүнөткө жетпей тынчытат. 5 мүнөткө жетпей тынчытат. Ошолордун окуган намазы сенин 40 жылдык ибадатыңдан жакшыраак" деди. Неге? Анткени сен өзүңдүн каалооң менен окудуң 40 жылды. Ал эми пайгамбардын үммөтү, биз муъмин мусулмандар ушул багымдаттын 2 рекети Алланын өкүмү, Алланын буйругу мага фарыз деп окугандыгы үчүн мен аны кадырлайм, сенин ибадатыңдан жакшыраак деген. Ушунчалык оор, албетте, урматтаган, Жабраил периштеден дагы жакшыраак ибадат кылыш оңой болобу сизге, урматтаган. Ушунчалык оор нерсе. Ошондон бардыгыз не кылайлы? Азыр бир аз Кудайга шүгүр, күн узарып калды. Түн дагы узарып калды, урматтаган, түн узарып калды. Уйкулар канып атат, Кудайга шүгүр. Алдыңыраак чын деле сиз айткандай өтө оор болгондуктан, ачыгын эле айтайын, мен багымдатты окуп анан уктап аттым да. Багымдатты окуп жатып анан не кылдым, анан кайра эс алып аттым. Неге? Турбай каласың. Уктаган бойдон кеттиң, урматтаган. Мына ошондон Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин бардыгыбызга. Ассаламу алейкум. Уурдалган буюмду кантип кайтарып бере алам? Өтө оңой эле, урматтуу тууган. Өтө оңой. Уурдап алдыңыз, кайтарып бериш оңой эле. Ал издеп жүрөт. Демек жоготту да. Досуңуздан берип коюңуз, же болсом ошол көчөдө кошунасынан айтып коюңуз. Мына ал жоготуп койгон экен, мына мен таап алдым, берип кетти деп коюңуз. Же болсом атайын апарып туруп эле. Жакын. Оңой эле, урматтаган. Жолун тапсаңыз болот. Уурдаганга жолун тапкан адам кайтып бергенге оңой эле табат алчы. Оңой эле табат. Себеби эң кыйыны уурдаш да. Ар бирини зикири менен бараса, тырык дегенде токтойсуз. Ар бирде "Я Худа, я Худа". Бизде кыргызда жакшы сөз бар. Качкандагы Кудай дейт, куугандагы Кудай дейт. Качкан "Я Худа, жетпеген экен, я Худа, жетпеген экен" деп качат. Кууган адам "Я Худа, тутуп алсам өлтүрөт элем, тутуп алсам адебине берет элем" деп ал кубалайт дегендей эле, урматтаган. Оңой эле, уурдаган оңой болду. Жолун сиз таап аласыз. Аракет кылып туруп өз эсине беришиңиз керек, сөзсүз. Ассаламу алейкум. Биз соода кылабыз. Кардарларга товарды процент менен эсептеп сатабыз. Жана ошондой эле жумушчуларга айлык акыны сатылган товардын процент эсептеп төлөйбүз. Ушул негизи туурабы? Процент дегениңиз кандайча, урматтуу тууган? Так, мен деле соода кылам, сиз эле эмес. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү бардыгы эле соода болуп кетти. Ошондон Умар разияллаху анху айткан, сооданын илимини билбесеңер, соодага чыкпагыла деген. Бирок бүгүн билебизби, билбейбизби, биз чыгып алдык да. Мына телефонду мисал кылып айтайын. Процент дегениңизди сиз мага туура түшүндүрүп берсеңиз, мен анан ошого жараша жооп берет элем. Мен мынаны 10 миңге алдым. Тапшырганда кандай? Сатканда 15 миң деп сатам. 15 миң сатам. Макул
Бирок урматтуу тууган, сатканда 10 миңге алдыңызбы товарыңызды, сатып атканда үстүгө канча кошосуз? Кошуп сата бериңиз. Бирок алдабай кошуң да. Мына материалды алдыңыз болуп тур, метрини 100 сомдон. Сатканда 150 сомдон сатыңыз. 150 сомдон сатыңыз. Кийин сатылгандан кийин ошол 150 сом, 50 сомдон иштеген балдарга айлыгын бере бериңиз. Процент дегениңиз кандай? Урматтууган, ошону түшүндүрүп жазып койсоңуз бизге оңойраак болот эле. Никесиз төрөлгөн бала эмне болот? Айтып берсеңиз дейт. Никесиз төрөлгөн бала эч нерсе болбойт. Ошону никесиз төрөткөн адам жана никесиз төрөгөн аял күнөөкөр болот. Булар зына кылды болуп эсептелет. Никесиз төрөлгөн балада айып жок. Балада эч кандай күнөө жок. Ооба, зынадан төрөлгөн бала деген гана ат болот. Билген адамдар болсо, зынадан төрөлгөн бала болот. Эгер ал эртең илимдүү, билимдүү болуп кала турган болсо, аалым болуп кала турган болсо, урматтууган, ого айып болот. Бул зынадан төрөлгөн бала иман болбосун, зынадан төрөлгөн эмнеге муфти болуп калды, зынадан төрөлүп алып туруп эмнеге мындай болот деген ошого гана айып болот, урматтууган. Жүзү жер карап калат. Анан башка илимдүүлөр тура турган болсо, бул адамдын имамчылыкка өткөндүгү карахият, макруh болот, урматтууган. Адамдар жек көрө берет да. Ал эми ал баланын өзүндө эч кандай күнөө жок, күнөө ата энесинде. Ошондон жалпы эркектерге, жалпы аялдарга айтат элек, зынадан алыс болуңуз. Зынадан алыс болуңуз. Сиз зынаны кылып койгонуңуз менен сизден кийинге бул бала канча жыл жашайт? Сизде күнөөсү, урматтууган. 1000 тоого кылганыңыз менен бала турбай болтодочу. Ошондон кечириңиз, Аллахтан кечирим сураңыз, бул жолдон кайтыңыз. Эң жаман жол, урматтуу тууган. Ат токор деген аттын маанисин айтып коесузбу? Машалла, аялы бул ат токор деген каяктан пайда болгон? Мурда бизде Кыргызда мына ушундай эле да. Кудайга шүгүр, азыр дин келип, кичине китеп карап, анан китептен ат кое баштадык. Мурдагылар мына ушундай эле болгон. Чыкса эле аялы төрөп эле чыкканда балтаны көргөн болсо балтабай деп койгон, тешени көргөн болсо тешебай деп койгон, уйдун кыгыны көрө турган болсо тезекбай деп койгон. Мына ошондой эле чыкканда баласы атын токуп аткан болсо ат токур болсун деп ат токур деп коюп койгон. Атыны токуп аткан адам деген сөз, урматтууган. Же болбосо мунун өзүн айткан болсо, келечекте атты токуп жүргөнсүн деген эле мааниде. Бул Кыргыздын өзүнүн аттары мына ошондой коюлган. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү бир канча динди түшүнүп, тезекбай, итбай, чотбай, балтабай, тешебайлардан кутулуп, альхамдулилла, Мухаммад, же болбосо я Алла, Абдурахман, Абдурахим деген аттар келип калды. Бул жакшы көрүнүш. Ассаламу алейкум. Биз соода кылабыз. Кардаларга товарды процент менен эсептеп сатабыз. Жана ошондой эле жумушчуларга айлык акыны сатылган товардын процентин эсептеп төлөйбүз. Ушул негизги туурабы? Процентин кошуп 20 плюс 100 деп, мисалы 22. Я Рабби. Анан өзүнчө мага жолугуңуз, же болбосо имамга бир жолугуңуз бул соодаңыз боюнчачы. Негизинен азыр айтып атпаймынбы? Мынаны 20%-иңизди сиз кардага кантип эсептеп бересиз ошондо? Мен сизден товар алып атканда кантип процент менен бересиз мага? Кантип бересиз ошончо? Сиз менен соода кылып аткан адамды эсептесеңиз, ооба, мен деле эсептейм деп айтпайм, мен деле соода кылам, пайданы мисалы 30% коем. 30% коем. Боло берет. Алганын же болсо мен кээ бирөөгө 50% коем. Ошондон чыкканынан да анан эсептеп туруп, пайда мананча экен деп чыгарамын, урматтууган. Бул эч нерсе эмес. Бизде процент деген сөз эмнени түшүндүрөт? Процент деген сөз мынаны азыр эмне кылып атабын? Акчаны же болбосо телефонду 10 сомго алдым, ага берип атам. Процент качан бизде арам болуп эсептелет, урматтууган? Мынаны 15 мүнөткө саттым да. И убактын коюп койдум 10 күнгө. 10 күндүн ичинде алып келе албасаң, дагы процент кошулат. Мен азыр 15 миңге саттым, 10 күндүн ичинде ар бир күнүгө 100 сомдон кошулат деп болсо, мына ошол процент болуп туруп, кошулганы арам болуп эсептелет, урматтууган. Сиздин азыр айтып атканыңыздан мен түшүндүм. Товарды алдыңыз, үстүгө 2% коюп туруп, эмне кыласыз?
satasız, oşon menен чыкканын беребиz. Анда эч кандай күнөө жок, эч кандай шек жок, эч кандай арамчылык жок. Туура түшүндүрө алдым, же түшүнбөдүмбү, кыскасы же түшүндүрө албадымбы? Мына ушундай болду. Өзүнчө жолукканда сурасаңыз жакшы болот. Эгер азыр мен түшүнгөндөй боло турган болсо, анда адал эле. 30% коесуз дагы сатасыз. Деги эле пайданы бардыгы товарлардан 30% пайда көрдүм деп туруп ошо менен чыгарасыз. Ал боло берет. Ассаламу алейкум устаз. Жаш баланын кийилбеген кийимин пол трапка кылса убал болобу? Эч нерсе болбой турматыган. Ол албетте трапка болуш керек да бар. Кийилбей калды. Эгер жакшыраак боло турган болсо, башка кие турган болсо бирөөгө берсеңиз боло берет. Анан бизде бүгүнкү күндө андайларды кабыл кыла турган өтө эле аз болгондуктан, же болсо ошончолук трапкага ылайыктуу боло турган болсо, трапка кыла бериңиз. Аны өрттөп салгандан көрө, күйгүзүп салгандан көрө. Ооба, бирөө пайдаланып, бирөө кийсин деп берсеңиз, ал кийген сайын сизге дагы сооп боло турматыган. Жок, кийгенге жарабай калды, айласыздан аны трапка кыласыз, башка өзүңүздүн пайдаңызга иштете бересиз. Эч нерсе болбойт. Мына ошентип урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү биздин убакытыбыз бүтүп калды. Караңызчы, убакыт деген убакыт. Убакыт менен алтынды, күмүштү, кавхарды дегеле бардык нерсени тапсаңыз болот, бирок алтын, күмүш, кавхар менен убакытты таба албайсыз. Ошондуктан биз акырында дагы айтып кетербиз. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, илимге умтулгандар, бардыгыңыз илимге кайсыл мектептен, кайсыл окуу жайдын босогусун аттаган болсоңуз, ошол мектептеги мугалимдердин бардыгын урматтап сойлоо менен биргеликте китебиңизди дагы дегеле окуу куралдарыңызды дагы таза кармап, бардыгы тапшырмаларды так аткарып, мугалимдерди өзүнүн ордуна коюп, бардык окуучулар өзүнүн милдетибиз менен билүү менен биргеликте, урматтуу ата-энелер, ошол балаңыз илимдүү, аалым болуп калсын десеңиз, мугалимди урушпастан, мугалимдин урушкандыгына балаңызга болушпастан, балким толугу менен өзүбүз дагы кошо урушуп, мурда бизде айтат эле, мугалим уруш десе ажап болуптур, дагы урушсун, сага аздык кылат ошол дегендей кылып турматыган балдарыбыздын илим алып калууна бардыгыбыз түрткү болайлы. Аллах таала бардыгыбызга өзүнүн илимиден илим, хилиминен хилим берсин. Аллах субхана таала ар бирибизди мына ошондой дүйнөгө дегеле өзүнүн элибизге, жерибизге, мамлекетибизге пайдасы тие турган илимдүү аалым, илимдүү профессор, мына ушундай окумуштуулардан болушубузду насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва ахири дагана алхамдулиллахи раббил аламин. Урматтуу мусулман туугандарым, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.